Саламатсыздарбы? Келечек Туракчай кооперативинин катталуучулары жана көрөрмандары, бизде бүгүн сүйүнүчтүү кабар. Кандай кабар деп турсаңыздар, биздин кезектеги мүчөбүз бүгүн Туракчайлуу болуп отурат. Дал ушул жерден Албай экөөбүз канча суммага жазылган, качан жазылган, кантип жазылган баарын өзүнүн оозунан угабыз. Андыктан бизден алыстабай туруңуздар. Саламатсыздарбы, эжеке, саламатсызбы? Ага көргөнүңүздөр куттуу болсун. Үйүңүздөрдө жалаң гана жакшылыктар орун ала берсин. Алгач биздин көрөрмандарыбыз менен амандашып, өзүңүздү тааныштыра кетсеңиз. Саламатсыздарбы, чоң рахмат. Менин атым Амантуров Орозбек. Биз 2021 жылы май айында Келечек кооперативине 2 миллион 200 миң суммага жазылганбыз. Анан баягы акчаны жөн эле берип коюу деле бул адамга баягы көнүм иш адат эмес го. Сиз кантип ишендиңиз? Эмнеси менен Келечек сизди өзүнө ишендирди? Ошол биз жазылып аткан убакта Келечек чынында жакшы иштеп, көптөгөн кишилерге үй алып берип жаткан болчу. Бир айда 100дөн кем эмес кишилер алып аткан. Биз дагы ошол убакта жазылганбыз. Ошо YouTube'дан көрүп эле элдер алып аткан, бизге окшогон эле карапайым элдер алып атканын көрүп, биз да ишенип жазылганбыз. Тааныш туугандардан дагы болду эле алгандар? Жазылгандар. Таныш туугандардан алгандар болгон жок, биз менен чогуу жазылгандар болгон. Бир убакыттарда жазылганбыз. Аларга эми келет кезектеmek. Алар да бир аз сабыры эметпей чыгып кеткендер да болду да. Акчасын кайра алып кетишкен. 2 миллион 200 миңге жазылдым деп жатасыз. Баштапкы төлөмгө канча сумма төлөдүңүздөр эле? Баштапкы төлөмгө 600 миң төлөп, Келечектин өзүнөн 4% эмесе 100 миң болгон, 94 миң. Ошол эки сумманы төлөп катталгансыздар. Анан кезеги келгенге чейин дагы бул кооператив ашар жол менен алып берет дейбиз го. Ай сайын төлөмдөрдү токтотпой төлөп турса, кезеги келген адамдарга жеңилирээк болот дегеним да. Ошолорду төлөп жаттыңыздарбы? Албетте, биз төлөп жатып, ортодо бир аз ишенбештик болуп токтотуп калганбыз, бирок андан кийин кайра уланттык. Айтып кетерим, ошону төлөй берсе, кайра үй алганда өзүнө көп жеңил болот экен да. Канча көп болсо төлөй бериш керек экен. Анан алган үйүңүздөр аябай сонун экен. Аурасы адамды тартып турат экен өзүнө. Үйүңүздөгү канча мөөнөт кетирдиңиздер? Ошол үйүңүздөр тууралуу айтып берсеңиздер. Үйүздөгү мөөнөтүбүз деле кеткен жок. Анткени бул ата-энебизден үйдү алып атабыз. Биз атабыздан сатып алып атабыз. Биякта жашап атканыбыз уже 2 жылдай болду. Ошол бирок квартирада жашап атканда эле болот да. Эми азыр болсо өзүбүздө ишенич болуп, өзүбүздүн үйүбүздө жашап атканда. Уже өзүңүздүн үйүңүз. Сүйүнүп калды. Сиздин намышты катталды, Менин намыма катталып. Кадимкидей эле госрегистрдан баарын өзүңүздөр көрдүңүздөр. Айтып кеткеним ошо юрист балдар да жакшы иштейт экен, аябай Жанарбек байке. Бардыгын бир күндө эле бүтүрүп берди. Ойлогон болчумун созулуп кетет экен деп. Ошо түштө барып эле 2-3 саатта кайра полный оформление алып чыгып калдык. Дагы катталам деген жарандарга эмне деп айтат элеңиз? Ишеничтүү бекен негизи эле Келечек? Ооба, бирок мурда деген ушундай кризис болуп атканда ата-энелерибиз эле бир айтып калат да, аны коюп ипотека алсак болмок экен деп, бирок жолдошум экөөбүз ишенип эле күтүп аттык. Ишендик, чындыгында алабыз деп эле. Ошон үчүн элдерге да айтарым, ишенгиле, күтүш керек экен, сабыр болуш керек экен. Ошол сабырдын түбү сары алтын дегендей, ошентип бизде болуп, үйлүү болгула. Ошол башка кооперативдерде ызычуу болуп атканда көбүрөөк ким сиздерди коркутатты? Кой акчаны алып кет дегендер деле болгон болуш керек. Албетте баарыбыз эле корктук, бирдей эле коркуп, возврат жазалык деп да барып офиске барып, анан байкелердин кеңеши менен кайра ойлонуп калдык, күтүп сабыр кылып туралык деп. Ошо рахмат ошо адилет байкелерге дагы кайра кеңештерин айтып, бизге сабыр кылганга, үндөгөнгө. Акыры ошол күн келди. Күткөн күнүнө келди. Учурдан пайдаланып, биз да ошо колдоо көрсөткөн ата-энелерибизге чоң ыраазычылык билдирип кетелик деген болчубуз. Чоң рахмат ата-энелерибизге. Ошо силердин да келе жаткан жаңы жылыңыздар менен иштериңиздерге ийгилик. Чоң рахмат. Дагы бир ирет кут болсун. Рахмат. Жалаң гана жакшылыктарды алып келген үйлөрдөн болсун. Жаңы жылда буюрса өзүңүздөрдүн үйүңүздөрдө сонун керемет көз ирмемдер менен өткөрүңүздөр. Рахмат. Баарыңыздарга ийгилик. Буюрса дагы биз кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө аман туруңуздар. Адилет байке, бизден бүгүн үй алган мүчөбүз тууралуу айта кетсеңиз, кайсы айда жазылган, канча суммага жазылган, биздин көрөрмандарга кызык болсо керек. Ооба, айтып турган бүгүнкү күндө 21 декабрда
өзүбүздүн мүчөлүбүз Амантуров Орузбек мырза үй алып турат. Анын катталган убакыты 2021 жыл май айында катталган. Катталган суммасы 2 миллион 300 кө. Ал болсо Бишкек шаарынан 1 бөлмөлүү квартира алды. Үстүнө албетте акча кошуп алды. Айта кетсек, Орузбек 25% менен катталган. Бардык тиешелүү төлөмдөрдү аткарып, азыркы күнгө чейин өзүнүн төлөмдөрүн төлөп келген мүчөбүз. Ал эми жаңы катталам деген мүчөлөргө биз дагы эле мүчөлүккө кабыл алып, өз ишмерибизди улантып келип жатабыз. Баштапкы төлөм 15%. Бардыгы мыйзамга ылайык кезек менен үй алсаңыздар болот.